Assalamu alaikum. At жалын ойнаған атпай жұртым. Біз сіздер менен жаңы берүү менен чыгып атабыз. Ал берүүбүз сынчы менен сырдашуу. Бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы коногу берүүбүздүн чүйөрөнүнө, Сарыөзөн чүйөрөнүнө аттын кашкарындай таанымал сынчы саяпкер Кубатай акебиздин үйүнө келип атабыз. Кубатай акебиз мына дастарконун жайнатып, сүрдүгөн эттен бүлк-бүлк кайнатып бизди күтүп атат. Биз менен болуңуздар, кызыктуу маек сиздер үчүн. Ассаламу алейкум. Ат кадырлаган азаматтар, армак баалаган азаматтар, биз сиздер менен кайрадан эфирдебиз. Бүгүнкү саяпкер менен сырдашуу берүүбүз сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Сарыөзөн чүйдө аттын кашкарындай таанымал болгон сынчы саяпкер белдик аксакалыбыз Экенбаев Кубатай акебиздин үйүнө келип, сиздер менен баарлашууну туура көрдүк. Кубатай аке, эми бул саяпкерликти бала күнүңүздөн эле кызыгат экенсиз атка. Анан ушу сизге бир бүгүн саяпкерлик эмес, сынчылык боюнча маселе мындай бир талкуулайлы, көрүүчүлөрүбүзгө ошо атты кантип санайт, күлүктүн кайсы ягын жакшы байкап күлүктүгүн тааныйт деген максатта берүүбүздүн максаты ошол. Анан ушул сынчылык өнөрдү кандайча, бул канча жылдан бери сынчылык өнөрдү аркалап калдыңыз? Так ошондо мен армияга 76 жагында эле баштадым го. 76-74төн уже атты эметип калгам, Сынап калдыңыз. ажыратып калгам уже. Могудан чыгат, могудан чыкпайт депчи. Ошо өзүм да эстеп атам да ошону эле. Анан кийин оюм бар эле, улак тартыш керек. Улак тартыш керек. Анан жерде ушу байкебиз болгонбу, сосед. Көз өтүп кетти, ошол байке айтып калды. Эгер улак тартам десең, постоянно турникке тартын. Гираны көп ойнобо депчи. Гираны көп ойносоң, белиң эметип кетет. Белиңе күч келип кетет, кийин сага кыртайганда доо болот депчи ал. Анан турникти жакшы тартмын. Эгерде балдарга айтсам, ишенбей кетет. Көргөндөр айтат, сен жакшы тартыпсың депчи. Улакты өзүм мечта койгом. Сайышка чейин барам. Сайышты уткандан кийин анан чыштайм дегем. Ошо мечтама жетип, анан 86 сайышка бардым. Сайыштан келгенде анан 87 чыштап аттым, жанагы тренировкадан жарап кеттим. Бүгүндө Улакчы катарында ийгилигиңизди бир эки айтып өтпөйлү кыскара. Улагым эми айтканда ал убакта совхозда. Совхозда деген сон аттар. Анан бизде моу таластык билесиңер, билбейсиңер, силердин айганы Кушөбөк деген байке болгон. Кушөбөк деген. Бар. Ошо киши негизи мен ошо эме жакшы сыйлайм да ал кишини. Ошо кишиден да бир андай-мындайларды үйрөнүп калган жерлерим бар да. Ошо ал да көп мен менен жакшы улак тартып калган, кичине төбөң көрүнүп калгандан кийин ал да мени карап, анан менин да характерим кандай элпек болсун өзү. Тайкем айтчы, өсө турган киши элпек болот депчи. Өсөйүн десең, өргө жылам десең элпек бол. Канчалык элпек болсоң, ошончолук элге сиңимди болосуң деп тайкем ушул көп нерселерин тайкемдин уккан, эметип айткан бүт баарын аткарып ошо ийгиликке жеттим го деп турам өзүм мен. Күлүк жагын эми ал убакта Сайышта ипподромго улак тартып барасың бир айлап. Баргандан ар бир жактан аделене келет. Например, Таластан Кожомкул атабыз келет. Ал да кыйын, өтө кыйын саяпкерлер да бар. Нарындан Чүкөн, Асанбек дегендер келет. Алар да кыйын саяпкерлер. Ал убактадан Дүйшөбай байкебиз ат чаап жүргөн убагы. Гладкийлерди чабат да. Өзү ага киши. Өзү Дүйшөбай байке атын ошону гладкий чапчы. Ошолордун ар бир сөзүн угуп эле ошо аттын улак тартып коюлуп бүтөт. Улак тартып бүткөндөн кийин анан кечинде элдер гостиницага кетет. Жерде гостиница бар. Ипподромдон кирип бараткан жер гостиница болчу да. Анан мен аякка кетпейм. Атымды да эметип коюп эле, иреттеп коюп анан баягы Кожомкул атабызга барабыз. Ал киши өзү мындай казыр ойлосом ичи кенен киши экен да. Балам мындай болот, бери мындай болот, аттын мындай момундай санайт, бери мындай болуш керек, тегил дейт, айтып берет. Анан бир күндө жок дегенде бир нерсесин үйрөнүш керек да. Например, кирип келатканда эле атты кебек деп коет. Кебек түшүнбөйсүң да. Кебек деген эмне деген сөз ал? Например, бир түшүнбөгөн ишине кебек десең түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошону көрсө кетесиз. Мону эек ылдый кээк, өзөк кээктен кичине ылдыйраак туруш керек экен да. Анын жүрөгү чоң болот экен андай аттарчы. Шалпаң эрин. Ылдыйраак туруш керек экен. Ошону кирип барып ошондон карайт экен да, карабайсың. Анан жазы маңдай кичине көзү тосогураак мындай чыгып туруш керек экен да, жубой болупчу. Чөлдөрбөй. Анан кийин ошоған карачы, анан жаагың айтып калчы,
жагып жукабаш керек деп. Жагып жукка мындай ушул жеңил болот депчи. Анан кийин мойнуң карачы, мойнуң мындай ички жана муртоо жагына келген ички болуп катпайбы? Аларды жөөп, аламанга катуураак сутуп койсоң көтөрө албай кетет. Анын зажиганиясын кое албайсың, ага жеткире албайсың. Ага көп неме керек депчи мындай. Мына кичине мойну тулуураак болуш керек депчи мындай. Жоонураак болуш керек, капчыктуу болуш керек. Ошолордун баарын айтып, ар бир деталь ушу эмеде бүлүктө кетет экен да бул. Бүкүрат жакшы болот деши. Бүкүрат бекем болот депчи. Бүкүрат аябай. Анан жана карабайсың мен. Анан алдын ошо ягынан тандайт экен да, анан кулагың мындай болот, камыш кулак болот, анан тиги мындай ошолордун баарын айтып берсең өзүнчө эле билбейм, китеп болуп кетет го. Анан туура, анан сиз ошол Кожомкул аксакалдан үйрөндүңүз негизи. Андан да башка дагы чебер кайсы мен бу жерде ага чейин эле Кожомкул атабызга чейин эле эшек минип жүргөндө бу жерде Бейшембек атабыз болгон. Байгелде Бейшембек атабыз болгон. Кара сокурдун ээси деп коет аны. Ошо кара сокурдан башталганда бул кара сокур деп. Ошондо Кубатай эке, сиз сынчылык өнөрдү аттык кантип сындаш керек экенин үйрөнгөнүңүз биринчи ошол Кожомкул аксакалдан үйрөнүпсүз? Жок, ага чейин эле. Ага чейин да кимдерден? Жана солдат деген чаап жүрбөйбү ат. Ошонун аты чоң атасы болгон Бейшембек деген. Кыйын киши болгон ал дагы. Саяпкерлик чыкты ошол жактан дагы көп нерселерди үйрөндүк аяктан дагы. Аттын жанагындай эми көп нерсе мына кыргызча макала бар го, мына өркөчүй бийик сооруспас, өргө чапсаң талыбас, чаткалдай 12 төөн жуп аткандай дейт. Семирген сүмөдөй, секиргени биргөдөй дейт. Какылес элик баш жаагында бир кесмет жок деп. Эңке эшке келгенде эликти бул айлат, өргө келгенде жалгоо жайылат депчи. Ушинтип айтып, макал сакалап айтып, анан жанында отурасың, чай коюп, баласың бирдеме кыла коеюн десе, ата кылбай эле кой, мен өзүм эле кылам деп чукап барып атына жем сала турган мал болуп калат. Жемин айткан жемин кыла коюп, алдын шыпыра коюп, анан кайры баягы чаап чыккан жерден анан кара сокурдан башталган бул негизи. Эң кызыккан кара сокур болгон. Кара сокур деген ат ошол боюнча айтып кетиңиз. Ошо бөтөнчө сулуу ат болчу да. Андай аттар билбейм, чанда эле жолуп аталы. Муну 3 сезон деп коет го. 3 сезон 3 башка кубулуп турат ал. Өңү. Бирде карасаң кара ачуу болуп, бирде карасаң бул мындай көгүс болуп калат да, сыртычы мындай. Теринин сырты көгүс сыяктуу болуп, тум эле жылтыр кубулуп турат да аябай. Анан мүчөсү дагы аз ойлосом, аны баса көп деле мүчөнү түшүнбөйсүң. Таза кандуу беле ал? Таза штаклон экен да көрсөй. Анан кийин кичине уже эшектен тайгап өтүп калган малым. Анан ошол жактан барам. Тай берди, ар убакта атам алып бер десең, үйдөгүлөр кызыккан, эң кызыкпайт экен да. Койчу малың ал жылкын күнтүн эле жей берет, ал жылкын бойчу деп. Уй жакшы, уй салсаң сүтүн ичесиң, кой баксаң койдун этин жейсиң деп эле. Жылкы алып бер десең, алып бербейт да, өзүм иштеп өтсөм, каяктан жаш болсоңуз. Жаш болсом, ошентип анан барам ошол жактан, эринбей ошол жака барам. Байгелди деген ушул бизден эле жакын мындай аз ойлосоң мындай эле. Байгелди деген ай берде эле төштө турат. Тоонун борунда. Барсаң кара сокур турат. Мына көргүң эле, аны көргүң эле келип турат, мимек турчу. Мындай эле карап эле турсаң, эмен канатта бул. Мына өтө бийик эмес, капчыктуу томалоок келген, көкүрөгү да мындай каттарды мындай карап турсаң, анчалык болбойт экен. Көкүрөгү түшүп турчу башкача болуп. Мына көкүрөк тизеге жетип турчу мындай болуп. Алдыгачы эмнегедир. Ичи толо эле өпкө жүрөк экен анда. Ошондой экен да, мына көкүрөгү мындайга түшүп турат да, мына кар жилке, мына тизесине жетип турат. Каптарынан карасаң, башкача эмес. Аттан бөскөчө, анан даалысы чоң аябай. Анан өркөчүп менен момуп турат да, мына титирип турат. Анан даалысы мынайынан жатат да, арткачы. Мындайынан даалысы чоң, анан сооруса наоборот алдына карай жатат. Анан белги кыска. Белги кыска, анан мынау канат кабырга деп акыркы кабырга. Түбө кабырга. Ошонусу да алыс да. Могу жамбаштанчы мынча унчалып турат. Бир карыш турат да ошону. Көрсө бул чуккаганда бул арт кулупту, алдын кулупту секиргенде мына мишетет кетет. Карабайсың мен ошону. А бул даалысы деген мындайына турган бул хотто жакшы көрөт экен да алдыга. Секиргенде жалпактарды. Анан Кубатай эми баягы маек үстүнө өзөгү сынчылык болгондон кийин сизге таамай суроо бергим келип турат. Бу атты биринчи эле көргөндө эмнесине көңүл бурасыз? Мен кирип барганда эле алдынан баштайм. Баягы үйрөнгөн аты калабыга жүргөн сапа дегендей. Киргенде эле жүрөгүн текшересиң да, жүрөгү жок аттын ал калган мүчөсү келгени менен жүрөк чыгат аттын негизи. Негизи жүрөк да. Өпкө дегендей. Атты көргөндө эле ошол көөдөнүнөн көтөрүп алдынан киргенде эле жагы этин карайм биринчи эле. Жагы эти жакса анан
башка жагын карайм. Жак эти жакпаса мага жүрөгү жок да, жок кичинекей эле да. Жак эти жагыш үчүн кандай болуш керек дедиңиз? Мына өйдөңкү ээктен ылдык ээк ылый түшүп туруш керек. Мындай шампай мындай эле кылып турат. Жакшы карасаң мындай жакшы күлүктөр ушу же тең болуп туруш керек, же бияка туруп калып атпайбы артка. Ал болбойт ал. Анын жүрөгү кичирээк болуп калат ал. Канчалык сайып керең болсун ан жакта мотор турат, мотор сүйрөтөт да. Мотор болсо каяктан. Анан дагы калсы Анан капталына түшөсүң. Капталына түшкөндө эле ал көчкө мындай кандай десем, көп көрүп эметип калгандан кийин киши чыгып келген атты эле карай бересиң да. Эмнеси менен келди, анан караган көчкө эле мындай эметилип калат ал. Мындай жугумдуу болуп көрүнөт да. Анан кийин мындай да, кетип баратканда например машинадан кетип кээ бир балдар минип баратканда жолдон мындай бир эле карап өткөндө көзүмө толук жатып калса, мен уже кете албайм. Өзүмдү жоготом. Токтотом. Бага сен тоюңа кетип баратсаң бир токтот, ат кайда дейм. Эмне болуп дейт, ат кайда? Дейт ат көрүнүн. Карасаң ушундай аттар бар да. Особенно мына Михайловка жакка барганда көрчүмүн да, Михайловка көрсө Михайловка родинасы экен да. Аттын родинасы Михайловка. Ыскөлдөгү Михайловка экен да, карабайсың. Жана Залиптин чыккан жерлери ошол жерден экен да, родинасы. Залипте эле мен эле эмете берем мындай. Сиз баалайсыз абдан? Аябай баалайм мен. Залиптин себеби булар анандай да, например, азыркы келип аткан аттардын көбү эле жаман дегенге болбойт. Азыркы доордо аттарды, ал аттар деле мыкты, бирок ал аттарды зажиганиясын коюш кыйын өтө эле. Ошо Изатка окшогон, мындай Жекишке окшогон мындай көп тажрыйбасы бар адамдар койбосо, анан каждый киши анын зажиганиясын кое албайт аны. Азыркы аттарды коюш кыйын. Бирок булар таап алган да. Алар билет мунун күчүн. Например, күч менен дыхание экөө да. Экөөнү тегиз алып барбасаң, ал аттар учуп келбейт да. Бирөө кем болуп калса каяктан учпайт ал. Күчү бар, дыхание жок. Дыхание бар, күчү жок. Экөөнү тегиз алып барат да булар. Ошон үчүн зажигание деп коет, орусча айтылып атпайбы? Так нак кылтапка деп коет, орусча кылтапка келип калыптыр деп. Булар кылтап билет да ошо кылтапка келген атты. Анан Коотай сөзүбүздөн адашып кеттик. Биз атты сынап келатпайлыбы? Анан биринчи көрүп, ошо көкүрөгүн, ээги башын көргөндөн жактырган, анан сооруу жагына кандайча көңүл бурасыз? Кайсы аттын соорусу кандай болуш керек? Үстүң тегиз болуш керек да, аттын үстү. Аттын үстүчү мындай. Например, башын көтөргөн атты көп деле жактырбай бербейм. Чыгып турса деле жактырбай койгом дейли. Койгон. Мага мындай түшүп жаткан да. Баш менен соору анан. Өркөч анан баш. Ушундай тегиз турган атты жакшы көрөм да. Анан кийин башы мындай өтө кайрып жесе да жаман көрөм. Кайрылбаш керек, дене менен кайрыш керек. Дене менен кайрылган ат жакшы да. Например, Густарды көрүп калдым. Залип деле ошондой болчу, Ранс да ошондой болчу. Ранстын бир жерде мүнүсү элге жакпаганы башы чоң болчу анын. Башы чоң, анан соорусу уй соору болуп, кандайдыр бир өлбөй жага берчү эмес да. Бирок анын мотору мыкты. Мындай мотордун объему мен далыс менен мына көкүрөгүм мына бияка түшүп турат. Андай көкүрөк билбейм. Мына жака өзүнчө эле бөлөк чагыныкка. Мээде көп аттар карасаң мындай эле турат го, эмес мени тең болуп. Алардын көкүрөктөрү түшүп турат. Анан моюндарда мына келип, мен анда балдарын көп көрүп калбадым, Ранстын балдарында, Залиптин балдарын деле. Анан Коотай эми соорусу багы уй соору деп болуш керек. Анан касан соору деп бөлүнөт. Жок, касан сооруну көп жактырып бербейм. Бир 4 чарчы келген соору дейт, томолок соору дейт. Анан кайсысы соорусу жакшы дейсиз? Бул күлүк ат. Көбүнчө аттын эле уй соору жакшы болот. Уй соору дегенди себеби деген, например, 4 сан деп атпайлыбы? 4 сан аттын ал соорусун пока эмеге келтиргенче этин быкылдатмайынча, тапка келмейинче ат өзүң билесиң, ал тапка келгенде учуп кайтат. А сен пока соорусун ирилеп калганча антип биткенче жал жактагы эттин ичинде майын алып коюп атпайсыңбы аттын? Ат деген ичинде кичине эме болуш керек, май болуш керек деген, майланып туруш керек. Каруу болуш керек. Каруу болуш керек. А сен сыртын баарын шыпырып салсаң, соорусун турлайын деп отуруп, анан атты каякта жал жок, соогун соруп салсаң, ал ат каяка барат? Аякта дарман жок да. Жана концовкада алып чукай албай секире албай аткан ошо көп ат. Жана уй соору бат солкулдап кетет соорусу. Алар көп бет, ягы жалы да өзүнүн ордунда турат. Бүт жайында да алар. Эт түрөк болот. Жакшы, анан эми соорусун, өркөчүн айттыңыз. Эми күлүктүн шыйрагы кандай болуш керек? Ошону айтыңызчы. Эми ал шыйрак дегенде кандай деп айтсам, мен например, мен көзүмө кээ бирөө мындай саблистый деп атпайбы, жана казнеецтечи, буттары мындай болуп атпайбы? Ийри. Ийри болуп алдыга. Алар деле чукай берет. Ал туубаса өзүнүн радиону туубаса, ал туулган, ошону мен эле чукап жүрүп, ага көнүп алган. А көп кишилер мынтип анан кийин саблистый экен,
көбүнчө арткы буту болбош керек. Алдыңкы эчтеке болбойт. Муну арткы бут алдыга жатып калат атпайбы, мындай кайык болуп. Ооба. Алат эмете албайт, алат мына ырбоп бергенде эмесин жете албайт экен. Дарымы мындай туш керек да аттын буту негизи. Жамбаш анан мына чүкөлү жеген тетиги бакайына чейинчи түтүш керек. Талчогу жакшы болот да мындай. Түткөнөн. Тайган сымал деп коет го, тайган сымал. Тайганда деле чукап бараткан көрсөң мына. Арт буту менен тете кач дейт. Алдыңкы колдун ортосунан ашып барып дейт. Мен өзүм бала болуп жакей болуп ат чаап калдым да. Бала ат чаптым бала кезекте. Алдыңкы колум мыяка, арткы бутум мыяка чөт да буту мен бурмас. Анан мен бир эки сайыпкерден дагы угуп калгам, ушул кээ бир аттарды жанагы чабандес балдар жайдак минип иштетет эмеспи? Жанагындай рывок берип, каты чаап, демин ачканда алдыңкы арткы туягы аттын тиги баланын таманына буту шакылдап тийип турат дейт. Бул боюнча эмне дейсиз? Бул ошо да жанагы бул маяктан кетет да. Муну кабыргадан кетет. Кабырга эмеси ачыгыраак болсо, ошол муну кое берет бутту бияка карай. А жана кабырга эмеге жапмаш сөйкө жакын болуп калса, ал муну бутту кое бербөгүшү мүмкүн. Өйүп тура алат ал берди өйүп. Ошон үчүн бере албагат ал хот. Бир эки атты укканым бар да, күлүк аттар болчу. Ошо чуркап иштетип баратканда, каты иштеткенде арткы буту менен баланын таманга тийип туруш дейт. Өзүм деле жакей көрүп калдым андай аттарды деле чаап калбадым. Ал каждый аттандай чукай бербейт. Анан аттар чанда болот ал. Анан көп эле ат сынаганда митип карайбыз дагы ат алуучулар карап эле анан буту сыртка размет болуп калат. Размет деп калышат. Бул жөнүндө эмнени айтасыз? Эми ал размет деле мен көрдүм. Көбүнчө кишилер жактырбайт. Мен, например, жактырбай берем. Размет ал эчтеке болбойт ал. Өзүнүн тубаса түшкөн эмеси ал размет менен эле чукай берет ал. Ага таасир этпейби? Жок, көп деле эмеси билет этпейт. Көбүнчө мындай да, мындай турганда мындай көргөзүш коюшу мүмкүн. Размет болупчу, а бирок чуркаганда алат андай болбойт. Чуркаганда буту түзөлүп калат кайранда. Түшүп кетип калат. Мындай турганда буту кышык болуп тура берет. Анан көбүнчө жагы сол жагы болбош керек да. Мына тисе жагы кичине кайрып болуп калса анда болбойт. Могу тисе түз болсо эле болду главный. Биягы бакай кете берет анча-мынча. Мына тиседен кетет да. Тисе мындай болуп калса анда уже бүттү ал. Постоянно мындай чукайт да. Биягыга билет этпейт. Мына сол жак көбүнчө постоянно ушуга менен кеткенде могу тисе түз болсо болду. А биягы анча болбойт, ал кете берет ал. Анан көп кишилер байкабай эле разметти албай коет да. Ой буту размет өткөндө аны билбегендик. Ошентип атат да. Жакшы, анан Кубат айка дагы бир очундуу суроолордун бири. Бул азыркы заманда мына сиз баардык тойлорго аралашып, ушул бүгүнкү күндөгү чуркап аткан эл оозунда илинип калган тулпарлардын сизге жакканы кайсылар, кайсы күлүктөргө көбүрөөк ушул бир көңүлүңүзгө толуп жүрөт? Эми бу жерде кандай деп айтсам, эми аттын баары эле сонун аттарды көрөм мындай. Мен казак тууганда эле барып атпайм. Сонун санын аттарды көрөм, анан ичимен ойлоп калам да, той, карач, ушу момча жеринен кетирген депчи. Бу жерден кетирип алган, жана мындай да. Мени, например, тайкем мамча үйрөткөн. Атты балам акын жай бастырып жүрүп, апчысын ачып, жагысынакай бастырып, этин толтур депчи. Этин толтургандан кийин анан постоянно бирдей машта бир жолу таң ашырып тур депчи. Таң ашырып, аппак таң ашырып турсаң, ал мындай экен да, бир слой май, бир слой карек болуп бүтөт экен да. Таң аткан ат ушинтип кетет экен да, мындай болупчу. Анан жана суутуп, жана дем астайын чабып атпайбы аттар, тынбай эле. Ошол аттар жакшы экен да. Тиги кете берет, тигине май бар да кайра кийинкисинде. Ал ошол запаста ар бир муунда жана сары жилдери бар да. Ошону передавать этет экен да. Ошону тайкем да көп бала кезекте ушуну көп айтып калган да. Бейшенбек атабыздан да ушуларды угуп, алет каратабыз бар тиякта Айдарынан. Анда Айдар кимдер алар бала анда. Койчол эмеге да баргам атка кызыгып. Бирөөнүн аты жагып калып, ошо койчу болуп барып иштеген. Кайрыбада ат үчүн ошону ат жагып калып улакта. Керемет. Ошо койчу болуп баргам атайын. Ошого койчу болуп коюн кайтарып, жилди ошо күрөң ат миниш керек мага. Болду, башка мага максат жок. Ал кой кайтарган, ал üşüйсүңбү, ал убакта мен ошондоймунбу өзүм. Üşüдү десин билбейм. Жандагылар самурай деп барат, башыга жатып, калчылдап эле üşүп атам дейт. Мен мага мындай эметилбейт да. Бул атка болгон сүйүү сезими, камбар атка болгон сүйүү сезими баардык сезимдерден өйдө турса керек да, анан сезбейсиз. Ошондой эс тартыңыздын баары эле ат болду, ушу ат ачык болбосо экен. Например, кээ бир
келип байлап эле анан чай ичем, пай ичем дейт. Мен чай ичпейм келбейт да бурун. Мен барып элден мурун атты суутуп, карап, ат кандай келди, анан эгер өпкөсү бүтүп турса аны жетелеп акырын кургактап алып, белин ачып, желдеп калбасын деп кургак эмен жаап, басынан жукка тартып, анан жетелеп, өзүнүн демин басып, татынакай болгондо анан асып коем. Анан асканда да карайм. Сквозняк болбосун, шамал болуп койбосун деп ошондо карап, анан байлап коем. Анан барып чай ичсем ошондо чай мага эме болот да, эмнегедир. Сиңиндүү болот да. Болбосо атты жанагынтип келди, дүкүлдөтүп келди, анан байлап коелу. Мен чайды мен курсак топ кетти. Мен ошондо курсагым бар. Тоюнчу. Мен тоюнчу. Анда эмесе сиз азыр айтып калдыңыз Кубат эке. Таң ашыруу деп. Ошол көп балдар, азыркы жаш балдар, биздин муун деле азыр таң ашыруу деген көп эте бере албайт. Ошон таң ашыруунун технологиясын канча саат кандай кылат бир айтып өтсөңүз жакшы. Аны таң ашыр десе эле кээ бирөө ачыкка ток кылып коет. Андай таң ашырбайт ат деген. Ат деген түш ойго чейин багат. Жем-чөбүн бересиң, татынакай кылып бересиң, жем-чөбүн бересиң, тойгузасың. Анан кийин 2,5 саат, 3 саатка чейин асып коесуң. Ооба. Анча сийипчисиң да. Ооба. Дыңк бойдон суу таңал кайткан тер берет сага. Анан асып коесуң, анан күтүп отурасың. Кирип чыгып карап турасың, канча чыкты, канча сийди, мананча сийипти деп анан акырын жабын жабасың курак. Ал убакта тайкай матчы губка деп койчу. Анан губка деген мен эмне деп элешим, көрсө губка дегени ал убакта эми бүт эле жана жылкынын жал койрогун отойт го, тайлардыкын ошондон алат экен. Анан эчкиникин алат экен. Анан койдун жана кылкан эмелери бар го мындай. Кээ бир койлор бар, кыргыз койлор. Кылчык жүндүү. Кылчак ошолордон анан аралаштырып туруп анан кийин кийиз жасайт экен да. Кадимкидей кийизчи. Сонун кылып туруп анан кийин эми ал убакта чоңпастын баары эле ишмер болгон да. Мына калаган атыңдай өзүнүн ордундай кылып бүт мына кийиз кыска кылып тошкусун кылып тигет экен да. Атка ыргызсаң ал атка ал жоон ыргызсаң ал өзү оңдолот. Катыкка мындай тартып оңдоп атпайбы? Ал губканы ыргызсаң эле өзү эле губка өзү эле бар эле өзүнүн эмесин таап калат. Ордунчу. Тошкун отурат. Ал көрсө жакшы тер берет экен да. Аттан да жакшы тер чыгат экен. Анан ат мындай самын сыяктуу агат экен мындай. Туруп кетпейт экен өзүнө. Мындай эмеси тери жакшы чыгат да. Сизден ылдый келгенде. Сен ылдый чуган дейт. Ошо жерге жеткен токтотуп койчумун да негизи. Толуп чыккан ошол жерден билчүмүн да. Сен көптөр атты суткан жок мен просто тигерин айтып, анан өзүм чаап кээде чыгып келгендерди деп койчумун да. Ошондой өрөт да. Так көбүнчө эле мен улак менен эле эметип калбадым. Суутуп таң ашыруу боюнча адашып кетип атасыз. Таң ашырыш үчүн ошол атты жанагынтип жемчөп алып койгондон кийин анан кийин акырын жабасың, татынакай тартасың басма. Ал убакта кулакчын деп эле айтат го, кулакчын. Так негизи нукура сөзү эме деп койчу эле. Аны да карабайсың, бир эске айтам деп. Үртүк деп коет го, үртүк. Ал ушинтип айтылса, үртүк жапканда, экин жапканда ат сезет да. Чуркап чабылып жүргөн ат ал өзүн бошотот. Чуркайт экен. Чичип, мен уже үртүктөй баштады деп, ал өзүн даярданып эле. Анан 3 кабат эң аяна жана губканы жабасың, анын үстүнөн дагы бирди, анан дагы бир жабасың. Анан акырын бастырасың. 5-6 километр бастырып анан кайра тетирин ташкак кыласың. Акырын тетирин ташкак менен кете бересиң. Анан секиртип баштайсың. Анан баягы болжолдогон жериң айтат, баланча жерге барып келесиң, ошол жерден ала билет экен да эми. Баланча жерге барганда тер берет деп, жаныбек айткандай кыласың да. Анан келсең айткандай мындай тертиме толук чыкканда бир жерде мындай эметилбейт, анан келип жалап коет. Анан жалаган эмнеси деп койсуң, көрсөт шорго албаш керек экен да. Анан бир күн ушинтип келсем, баланча жерге барып келчү деп кайра айдап жиберди. Суук кычырап да дешти. Кайра кеттим, урган бойдон бары келсем, жалапты да болду. Чеч алдылар, чечтем. Көрсө курак жабында жазып коюп, шак жаптыр да. Мына мен жетеле деп койдум. Эним жетеле депчи. Жетелегенде азыркы балдарды мен билем, чыдабайбы. 2-3 саат жетелейсиң. 2-3 саат жетелейсиң. Тынбай жетелейсиң, 3 саат, 4 саат болду. Өзүнүн эмеси келет окшойт. 4 сааттан анан акырындап келип байлайсың, болду ошо менен. Алдын эмеси саатте 3-тө эле баштайсың. Саат 3-тө баштайсың. Саат ага чейин тойгузуп аласың, анан андайын 3 саат, 2 саат байлайсың, сийипчисиң. Анан кийин жанагындай кыласың, ошондо ошентип отуруп 6-7 саатка чейин, 7ге чейин болуп кетет да, 8 саат. 8ге чейин болуп кетет. Ошо менен болду. Анан ноктолойсуң дагы баягы жакшы кургак жабасың, анан асып коесуң болду. Аппак таң атканча. Аппак таң атканча. Кээде чабар күндөрү калганда 2-3 күн калганда таң ашып койгон күндөр деле болду.
Анысы андай эмес. Анысы аппактан ашырган ал жанагысы. Эттүү кезинде да, эттүү кезинде. Бир слой май, бир слой эме калсын деп. А жана чабар малды 2 сутка, 3 сутка калганда таң ашырып койгон ал жылдыздар чыгат го. Ооба. Жылдыздар чыгып анан жети жылдыз деп коет го, ошолор чыккан маалда анан отко коесуң да. Ал жылдыздар да бир өзүнүн убагында чыга турат. Түнкү саат 12-1лерде. Ошондой болот экен да, ошол маалда анан атты отко коесуң да. Ошондо 3 жолу окурамайынча койтуп жүрмөс. Ай баракелде. Мына ушул маани Эмнеге экенин мен билбейм да. Көрсө азыр анан кийин да анан уже чоңоюп анан эс тартып калган анан тайка кандай анан тиги сайыпкерден сурайсың эмнеге мындай, эмнеге 2 жолу окурганын эле коюп койсо болбойбу отко депчи. А көрсө ал 2 окурганды, например, ашказанда да калып калат экен да. Эмес до конца чыкпайчы, сүйүп чыкпаган. Ошондон бери алар карабайсың. Кыйын кишилер экен да, аябай өтө эле кыйын кишилер да, алар адамдар билбейм, андай адамдар нака кыргыздын, нака суuткан атып, ошондон анан 3-чү окураганда анан дечи да, ас окуруп атат. Кой отко депчи. Анан барып койгондо дагы мындай эле чөп салып коет го, чөп салбайт. Чөптү деген мындай катуу немеге байлап туруп анан асып коет. Мындай асып коет. Ошону жүрүп жейт да. Күчкө салып жүрүп жейт. Анда казыр биз салып коюп эле басып кетет го, андай эмес. Байлап салат анысында, өзүнчө бир эмес бар анда. Сырата байлайт, анан жүрүп жейт анан. А жана сөңгөгүн да бербейт, амай. Бүрүн бербейт. Сөңгөгүн берет. Жакшы. Сонун маек болуп атат, Кубат аке. Эми жана бир аз суроо бердим эле, бир аз адашып кеттик окшойбуз. Азыр мына бизде бул кыргыз азыркы сайыпкерлер арасында мына 2 күлүк көзгө көрүнүп атат. Былтырмы 2-3 жылдан бери. Карагер менен Карагыз. Элди ооз илинип атат. Казак-кыргызга аттары таанылып калган мыкты күлүктөр. Ушул экөөнүн айырмасы эмнеде? Бир экөөнүн сынын байкадыңызбы? Экөө окшошпу же эки башка? Жок, эки башка. Турпаты барбы сыны? Экөөлүк да, асман менен жерде. Ошону айтып бериңизчи. Мен Карагызды бул аттын багы өзүнө жараша киши келип калганда, например, ал Карагызды, например, Изаттан башка бир султан ал кете албайт аны. Анан тапкан 1000 жерден сайыпкер болсун, ал бир эле жерден айшыкка кетирсе, ал чуркабайт, ал өтө эле тоңкуят. Карагер чуркап кетиши мүмкүн. Карагер дегенде анда деген биздин кандар отурат. Кыргыздын курагандары отурат. Карагызда деген андай гана отурбайт, импорттор отурат. Импорт эмелер отурат. Ал именно бул мындай да, эми бу жерден азыр элер тигиндей мындай деп жаман көрүшү мүмкүн. Эми оюңузду айтып, мен айтып койгонго мен эме милдеттүүмүн. Генезия маткада отпайбы? Ал бие ошол айгыр менен бир эле тууп коюшу мүмкүн. Бирди эле. Ал бие ошол эле айгыр калпасаң тубай коюшу мүмкүн. Тубайт, ал жөн эле бир случайно келген, анын багына да ошо саяпкер келишип калган. Ошо менен ал чуркап атат. Карагызды айтып атасыз. Ошол, эме Карагызды айтып атам. Карагер болсо эми Карагер болсо эми аны өзүңүздүн уулуңуз Карагердин да бир сынындагы бир өзгөчөлүгүн айтып бериңизчи. Карагердин биз көрбөй аткан, сиз көрүп аткан бир сынында турпатында бардыр. Эми мен өзгөчө Карагерди мына быйыл толду десем элдин баары шылдыңдап коюшу мүмкүн да. Быйыл канча жашка? Быйыл 6 жашка мына быйыл толбоду. Баракалла 3 азый болуп. Ушу баратканда, могу акыркы чабышына кетип баратканда мен бу жерден бастырып өтөт да балдар. Мен да балам атын суутуп калдым, жана улактын атын. Ошо кесип баратканда келатканда эле Карагердин келатканы мага жакты да. Ат мага бөшүк башкача көрүндү мындай. Мына ошо эмеме жетпей жүргөм да, бул ат качан ушене жетет, боюн качан жыйнайт деп 6 жаша болбосо. 6 жаш деген эмне? Кыргызча айтканда 3 азый. 3 азыйда анан барып өзүнө жыйнады. Боюн жыйнады, анан басканы бөлөк болуп калды. Азыр деле ушу мына сезип атабыз, сезген жокпу? Эми сезет, эми ал суут жүргөн киши аны канча жолу суутtu, ал уже 3 жаштан баштап эле байгеде жүрөт. Азыр деле айтсаң айтышы мүмкүн, папа эми келди депчи. А так алат мага ошо акыркы чуркашы, мына чабылат деп турганда ошону 3-4 күн калыптыр ошо. Келатканда эле алыстан көргөндө эле мага көзүм башкача көрүндү да. Анда нур жанып турган го дейм, келатканда. Жок, ошо башкача көрүндү да мага, ошо аттын башка турганы уже башкача да. Мына аттар баягы ай жаныбар. Өзүнүн менен чуркунуп мындай эме настроy жакшы да. Анан ал мындай шалтыркан ат болчу да. Жок, буттары мындай басканда тып жерге тийип кетет да буттарда мындай. Демек быйыл жыйналды. Жыйналды десем көбүрөөк айтат да. Бул эмне жомок айтып атат деп айтып коюшу мүмкүн. А бирок ушуга чейин мага толбой жүргөн ат. Бир жер жетпей тургансыз эле туруп алганда мага боюн жыйнап, утуп атат, мындай факт утуп атат. Сескене кез, Ошо мага туруп алды да эми. Кандайдыр бир аттын эмеси келбей атат.
Анан келди да эми толду булат буюрса. Ошо соңку чуркашы казак туугандардан барып утуп келген бир бөтөнчө бөлүнүп келди го жаныбар. Эми кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн эми болот эми аерде чуркаган аттын баары эле жөн эле казактар эмне жөн атты чаба бермек аерде мыктаттыр. Ооба да. Анан например мен канчасын көрөм аерден жартысын көбү тазаганды керек болсо. Жартыдан көбү тазаганды. Казак туугандарым биздин канча зөйдөгө кетип калды булар. Ооба. Биздин көп аларда калкы да эли да көп алардын. Ошончолук эл да кызыгат алардын. Буларды ойготкону буга чейин ойготпой коюшу деле мүмкүн болмок. Муну ойготкон жана Гекен деген ойготуп салды муну. Гекен деген жана бизде Дерская менен барып баягы эмен утуп салбады. Жамбыл Жабаев. Жөл жутуп утканда ошондо жана Назарбаев колуна кармап турган экен да. Күлүштү өзүм берем депчи. Анан бир какабытай бир кыргыз нарды келип утуп кетсе. Анан ал деле зананды окшойт. Анан кийин жанагы губернаторлорун үрүп жиберипти да жумуштан. Эмнени карап жүрөсүңөр деп ошондо бир губернатордун айтканы бар экен. Ушуларды билсем мен түндөр жок кылып койбойтмун дечи. Бул багы. Карабай эми бул айтылган сөздүн биринен болсо чыгып кеткен. Болбосо намыс да болбосо. Ал вакытта биз кыргыз 5 миллион же 4 5 миллион 5 миллион болупту. Аларда 21 миллион калп. Эми жакшы, эми бул казак кыргыз туугандар Ошондон башталды аттын. Алар ташый кызыгуу, баштады. Бул берди да буларга. Сиз айткандай казак туугандарыбыз алдыга озуп кетти. Селекциядан күлүк жанынан. Анан ошо аякка мына биздин эки күлүгүбүз барып тиш салып байга алып келип атат. Буйруган жерин алып атат. Анан ушул эки күлүктү Кубатай аке, ошо эки күлүктү эмки жылкы көчмөндөр оюндарында намыс талашат деп эл ишенип туруп. Эми бул эки күлүктөн башка дагы сиздин көз алдыңызга, көзүңүзгө толгон бир эки күлүктү айта аласызбы? Азыр ушу быйылкы чабылган бышты аламандардан. Быйылкы кирген жана эмеде Алымбекти аткарып атпады күрөң. Эмне кличка Каратал. Күрөңчү күрөң. Алымбекти аткарда Каратал утту. Бул Жок, Кунандан. Кунанда бул эме Изотөккө түшкөн эме бар. Кличкасы эме күрөң Кунан. Акбайпак. Ошол Ростовдун мурасы. Ал эми бүч эле жаш болот дейм жылы. Жок, ал 3 жашыңды карабайт го дейм. Топко кошсо кете берет го дейм. Топ деле бар да. Бар го. Топко кетсе кете берет ал. Анан огул Рокки боюнча эмне деп айтат? Ада 3 жаш болуп калат. Рокки деген Кунан уста быйыл жакшы чуркап атпайбы, былтыр быйыл? Алда мыкты, бизде кичине эмеси бар да, кичине. Сүйөгү эмнегедир кичине кемчилиги бар. Тиге караганда оорураак да. Просто бул Сайыпкер келишкен үчүн эле чуркап атат. Бул например башка мындайлар Сайыпкер суу талып эле давно бирок болуп калмаган, жок болуп калмаган. Сайыпкер бул тагы зажиганиясы жакшы болот да. Нервтүү тошук алып барат да, ошонун үчүн чуркап атат ал. Анан любой жерден эмет бар. Тиги Кунан мыктыма, тиги Кунан көбүрөөк жагат, ал сухой экен аябай эле. Өзү да ошондой чуркап бербедиби? Өзү да сухой экен да, сухой экен, сөөгү сухой экен да, анан тарамышы көп экен. Тарамыш экен мындай. Мындай карасам, сезилет да, ошо тарамыш экенчи. Эми дагы бир суроо Кубатай аке. Бул сиз эми сынчы катары күлүктөрдү кеп кылдык, анысына кеп кылдык. Эми бул азыр айгырларда көрүп жүрсүз да, өндүргүч айгырлар. Бул Чүйөрөндө, эми башка областка барбаган чыгарсыз. Ушу Төрөпарадагы, ушу Чүйөрөндөгү өндүргүч айгыр белерге салынып аткан кайсы айгырды бир эки бол мыкты? Бээрде Кунанды да айтпай кеттик. Тиги берки Шумкар бар го, Шумкар жана Талай Маткулов Талайдын. Ал да мыкты. Кайсен ал деле мыктат. Ал эме дегендей болбойт. Ал деле например үчөө кептелип калса, эми табы бар, мага барат деп коет го. Ал дагы мыкты. Базарга ал дагы концовканы катуу берет аябай. Ал өзү мол Кунан турбайбы, мындай жоондан карабайсың. Бирок аны дагы сутуп эмесине жеткирген үчүн чуркап атат. Ал деле минуттар көп. Мыкты, Өтө деле эмете бербейт. Анан эми айгырлар боюнча Кубатай аке. Айгырлардан сизге бир эки мына трон жөнүндө сурайын дедим эле. Көзүмө салып жүрөт. Рамзес боюнча мына сизге жакын туруп атат. Мына кече өңкү эки баласы жакшы чуркап атат. Аплоттун баласы казак кыргызда чемпион тай болду. Ушул үч айгырлар жөнүндө барып көрдүңүз беле ушул айгырларды? Бүт баарын көргөм. Мага Кыргызстанга эмеге кирди дегенде эме кирет го биздин эмеге. Таможнядан өттү дегенде. Өттү дегенде мен алатты көрбөсөм мен эме жок мага. Уктай албайсыз. Мен өзүм барып, өзүм жанынан барып мүчөсүн көрүп, анан жеп аткан тамагын көрбөсөм ыраазы болбойм. Мен элдер айтып келе берет, мындай экен. Элдер эмнени айтат например. Мен айтмак белем, бari жегени кандай экен деп. Жегенде мына калтырдат кээ бир аттар. Жааганда үч ат бар го. Мен жегенде атты кылып уйдай жейт. Мен например, менин жылкым түбүндө ушундай болсо да, Грозный деген куштардын кызы. Күртүлдөт. Уйча эле жеп койчу мындай. Бир жакка салсаң ал. Сен үйгө кирип
чыкканча бир чакан кайра кеткен ичимиз атка аткылы деп салчу. Ошо миң уккандан бир көргөндө келген айгырларды барып көрөт турбайсызбы? Анан Жок. бир эки мыкты айгырды айтып бериңизчи азыр өндүргүч Эми айгыр. айгыр деген бизде жакшы айгырлар көп. Көп экен. Көп аябай. Просто эле биздики селекция жагынан келгенде эле туура эмес алып барып коет атпайбы. Например, мен селекция деген кандай? Эми соорусу келбей калып, бир жерде минус жери жакпаса мен барбайм. Ал айгыр. Мага сен тиги учуп кете бересиң, мага ушул төрө берет мындай эле. Баргымды жага жок болуп калат да, баргым келбейт. Минусун эстеп эле эми ушунча жылдан бери селекция жүргүзүп келатсам, анан келип алып ушуга киргизсем чуккаганда кызык. Бул эр кайра мага минус да, мен артка кетип атпайм, алдыга жылбайм. Көрдүңбү? Эми ошо жүрөгүңүз сүйгөн айгыр кайсы? Ошо Бүт эле жагат мага, бүт эле жагат. Жаман дегенге болбойт. Например, Веригастын баласы турбайбы эмеде эле. Арсенде турбайбы, мыкты айгыр. мыкты экен. Жок, ага деген, например, эме барса, бие тура барса ошо ал деген чыкат. Бие маткадан да көбүрөөк зависит этип коет негизи. Мага кандай деп атат эми сидик бир күлүк жатын миң күлүк деп коебу, андай ушундай макал бар го, жатындан да көп роль ойнойт. Жатын күлүктөп эле, например, меники өзүм эле ойлой берем, өзүм жылкам тукмучу, бул айгыр тандабай коет да. Майрык бейиңиз. Жок, особенно ошол бейим болчу да. Мындай любойуна кээде болуп калат да, эми ар кандай турмуштан ар кандай да, эми бээде акча болуп калат, кээде акча болбой калат. Анан өзүң ойлогон, мен бирөөнүн бээ качырып алганда өзүмдүн ойлогон акчамды бербесем, ал кишиге мен качырбайм. Мен ушундай бир кыялым бар да, мен ал кишинин эмесин алышым керек, ыраазычылыгын. Ошондо мен Кудай Таала мага берет да турок. Туптуура. Мен барып эле анан кийин тигине кээ бирөө барбарларына мындай экен, анан мынча качырып койбойсуң дей берет. Мен ошол жерин туура эмес көрөм мен. Сен наоборот айгырдын ээсинин ыраазычылыгын Сураганын бер. сураганын бербек туруң, үстүнө кошуп бер. Кошуп бер. Мына ал мынча десе, сен наоборот ашырып кой кайра. Ошондо жогумдуу болот. Калат да. Адушкар ошондо сага Кудай Таалам берет ошондо, тияңы кой дейт эми. Булар барып эле торговать этет, анан 5 сом 100 сом. 5 сом 100 сомдон роль эмес, сен жакшы тукум алам деп атасың. Туптуура. Анан ал жакшы тукум алам дегенен анын ичине ортпой ал да. Азыр эми Кубатай аке, сиздин колуңузда азыр канча күлүк бар? Эми азыр мен Кудайдын кулагын сүрсөм 5 маткам бар, өзүмө жакканчы. Үйдө. 5 маткам өзүм дигдеген айгырлардан алдым да, 5 матка. Өзүмдүн селекция кылып келаткан Нурпери менен бар болгон. Нурпери үйдөбү? Үйдө эле. Анда азыр көрүүчүлөрүбүзгө буюрса Нурпериге да көргүзөлү, баягы далай күлүктө тууган 2 машина утуп чаппай койдум. Нурпери. Атайлап эле. Буттар так селий бойдон турган. Ошойдон эле мага казак туугандар деле айтат, кыргыздар деле ал айтылып келген, жатын күйүп кетет депчи. Көп чай бергенде ургачы мактын жатын күйүп кетет экен. Анан менен Володя менен жакшымын да. Володяны деле көп кыргыздар көп эметпей атпайбы. Ветраж. Бартабай атпайлыбы. Ошондон жана окуп аткан малдар. Кубатай аке, сиздин барандуу маегиңизге рахмат. Сөз менен биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы эле сонун маалымат бердик окшойбуз деп ойлойм. Эми ошол сизде азыр 4-5 бээ мыкты бээлерди өзүңүз билимиңизге жараша, жүрөгүңүзгө жаккан бээлерди алып турсуз. Андан тышкары атактуу Майрык бээңиздин кызы Нурпери бар. Ошолорду бээлерди көрөлү көрүүчүлөрүбүзгө. Анан практика жүзүндө дагы, иш жүзүндө дагы ушул мындай атты сынап, буту шыйрагы мындай болуш керек, көкүрөгү мындай болуш керек деп берсе да көрүүчүлөрүбүзгө маек кылалы. Мына урматтуу достор, берүүбүздү улантабыз. Кубатай акебизди атын алайга, даңкын далайга жеткизген атактуу Майрык бээ деп коебуз. Эл арасында өзүнүн кайманаты Бегимай деген бээсинин түздөн-түз тукуму калыптыр. Бродеро деген айгырдан токтогон бээ. Мына Кубатай аке, эми мына көрүүчүлөрүбүзгө ушул бээнин сынына карата бир атты сыноонун бир акылдарын айтсаңыз, сырларын. Мына бул бээнин өзгөчөлүгү эмнеде? Мындай караганда эле мына ким ээгитти карабайсың, ээгит. Ылдый шалпайып туруп. Көрбөйсүң, ээгит. Бээзи ушул жерден илип койсоң, жүрөгү чоңкуйт. Мына достор, мына алдыкы ээрни түшүп атпайбы? ылдый түшүп тур. Ылдый түшүп тур. Бир. Анан көкүрөктү карабайсың, көкүрөктү. Ийе. Чыгып турат бияк, көрдүң? Тиги жылкы менен бул жылкы эки бөлөк. Көрдүң, бээр мынчалык чыгып жүрөт. Алда. Анан муну мына карабайсың, бияк катуу могу жагында. Ооба. Жалды кара. Анан не Соорду көрүп, соор, уй соор.
Sorusu uy soru көбөйсүн. Мунун момда эт менен кээ бир жылкы менен сору чачырап кетме. Экиге бөлүнүпчү. Ооба. А муну жалын кармайсың. Жалды карап, муну индеген жал. Муну көрбөйсүң. Ошондо да сорусу көрдүм, уй сору болуп атат. Эттүү багып атпырсыз. Атайга. Муну көргөн кишилер ойлоп калат мына. Арыкты. Каякта арык бул? Кантип айтасың муну арык? Ооба, жалы. Эми мунун мойнунда экен да күлүктүк, Мойнунда турна мойын болуп туруп. Мындай жатат. Тегиз экен, жаныбар. Мындай жатпаса тула бербейт да. Бул бээден канча кулун алдыңыз? Жалпы. Бул алды байтикте бири ургачы 5-6 кулун алдым го, 5-6 кулун алдым. Бул өзү эки машина утуптур. Эки машина уткан. Бирок өзүндө бол балдарын кайсылары утту? Ой, бул эми мындай болуп калды да, мунун багына жараша жанагындай чапкан кишилерге тийип калып атат да. Ошон үчүн бул эмеси кетпей атат. Ама чапкан эле болгону басуудагы чыгып атпайбы? Чапкан эле саяпкерге тийип калган ошол. Ошон үчүн сатпабы мен, линкилер сатпай койдум. Батуу иним да жакшы чапты. Буюрса Таласта экинчи болуп калып өзү. 3 жыл аткалды го ошо групптан. Аткалып алды. Сен өзүңдүкү албады. Ооба, 4-чү болбодумбу? Анан Коотай аке, Кудай буйруса бул бээңиз өзү бою да жакшы экен, Дагы эмне өзгөчөлүгүн айта аласыз? Мына туяктар түз экен. Түз. Анан мына толорсук боюнча дагы ушундай күлүк малдын каерин байкасак болот? Толорсугунан жоон санылды жогуш эле. Мынабу, например, мындай келип атпайбы? Ооба. Мынабу жерде балекеттин баары. Эр мындай болуп туш керек. Ушундан тапчокту ушул берет да. Мынабу жоон болуш керек могу час. Мына час мээде болуп калса ал болбойт ал. Ал күч бере албай калат. Тигини көрдүм, слабый ак. Бирок тигидин көрдүм, мынабусу айырмаланып турат, мынабусу. Түп түшүнүктүү. Анан булар 4 эле болуп атпайбы, мына 4 эле. Бебелчегин айтасыз. Бебелчеги 4 элдин тегерегинде болуш керек. Болду, андан ашпаш керек. Узун бебелчек деле арбытпайт го дейт. 3 болуп калса да жаман. Кыска болуп калат. Ал аттан ылдыйга түшкөндө амортизация болуп туш керек да. Ооба. Амортизация өтүп туш керек да. Тик болуп калганда болбойт ал. Мына бебелчеги, мына урматтуу көрүүчүлөр, мына атактуу Нурпедин бебелчеги мына 4 эле болду. 4 эле. Анан кээ бирлери мынча болуп узун болуп кетет, Узун болуп кетет. Ал бакай жерге тийип калат күч келгенде. Жок, андан деле эмете бербейт. Анын деле денеси эме болот. Чымыр болот да. Ал ушунун денеси менен кете берет. Мына ногул жердеги урматтуу көрүүчүлөр, урчук, мына каржылыктын урчук сөөгү дагы ушу урчук сөөктөн ылдый түшүп турса көөдөнү мыкты деген сөз. Кандай дейсиз? Анысы да бар. Жакшы экен. Жакшымы? А эми тигил бээңиз боюнча бир аз көрсөтмө берип койбойсузбу? Мен жаңы алдым бул бээни деле. Бул да эме. Бул бээ каяктан келди? Бул өзү Россиядан келиптир баш. Россиядан бир балдар алып келип, анан эмете албай колдон колго өтүп жүрүптүр. Бул мал базардан алдым өткөн жакында эле. Муну өзүңүз автобустой болуп узун го бул малыңыз? Жок, бул мунун муну мындай да бээнин кемчилигин айгыр менен толуктап койсуң. Сыр ошодо. Ошо сыр ошол жерден эле болду. Селекция деген ошодо. Айгырдын кемчилигин бээ менен толуктап койсуң. Мына таамай аныктама. Ушул жерден да ошон үчүн селекция да. Мындай эме эмес бул. Булаттын мындай эле карабайсың, бул мээрди көрдүң, бээрди. Ушул жерден эле койсуң. Мына катуу болуш керек мээ. Мына. Семиз малдыгы катуу болуп берет го? Жок, катуу эмес. Ал денеси чымыр болот. Чымыр. Катуу чымыр. Чымыр болуш керек. Эркек сындуу зайыптар да эле болот экен да булар. Мээрден эле койсуң да чымыр экен. Анан бээли катуу көрбөйт. Бурусун сорусу да узун экен, жамбаш сөөгү. Көрчү, бешөө баткы жолот. Ушул карчыктын кенендиги жакшыбы? Кенендиги жакшы да. Кененди көбүнө мындай жакшы тарат. А мен аяк жакшы берем. Мага момундай аяк жакшы. Акыл кабырга менен жамбаштын учу. Бул бияка берет да бутту. Ошондо бул маерге көрөт. Бул маяка кете берет. Мына аттын буту жакейлерге буту тийип аткан ошол. Жакшы, уй сору болуп атпайбы мек? Жакшы. Этти кара, уй сору көрдүм. Болбосо бул эт менен жана төстан айынан куймунчагына чейин бөлүнүп турат да. Муну көргөндөр ойлой берет. Арык деген сипчи. Муну кантип айтасың арык деп? Жакшы айта албайсың. Багуу карабайсың. Жакшы бул да. Бунда бакай стандарт. Буттары түз турат. Сонун экен. Муну белинде только минусун плюс метип коюш керек. Сиз айткандай селекциянын негизги максаты айгырдын кемчилигин бээ менен толуктайт. Бээнин кемчилигин айгыр менен толуктайт. Мына таамай достор.
Кубатай аке, эми мынакей маягыбыз да мындай соңуна чыгып калды, аягына. Башка жылкыларды көрбөйсүң да? Буюрса көрөбүз, алар да анан бул эки негизги малыңызды көрүп, көрүүчүлөрүбүзгө атага чыккан бейлериңизди көрсөттүк. Анан Кубатай аке, эми сиз дагы мына Кубатай аке, Кудайдын буйругу менен сиздин да үйүңүзгө келип көптөн бери эңсеп жүргөн маегибизди алдык. Абдан сиз чечилип жакшы сүйлөп бердиңиз. Рахмат, Кудай сизге ден соолук берсин. Эми ушу маегибиздин соңунда ушу саяпкерликке кызыккан, ат дегенде жата алган азаматтарыбыз толтура, жаңы үйрөнүп жүргөн. Ушу жаштарыбызга бир каалоо тилек, кайрылуу айтып койсоңуз. Эми мен жаштарга каалоо тилейм, биринчи байлык ден соолук деп коет эмеспи? Самый главный ден соолук каалайм. Ден соолук деген биринчи байлык экен, ден соолугуң болсо жашоо болот экен, ден соолугуң жок болсо каяктан жашоо. Анан экинчиден жаш балдарга жакшы балдар бар Кыргызстанда. Мыкты, просто эле ат колуна тийбей эле көрүнбөй атат ал балдар. Ал балдарга деле жанагындай жашынакай аттар тийсе, ал балдар деле чукат болот. Бул аттан да көп саап жетет да. Ооба да. Анан көп кишилер байкабай эле анан тиги суута албайсың, анан муз сата албайсың дейт. Наоборот, ал ат ошо көгүлүнөт, ошо ат тийбей атат ал балдарга. Ал жаш балдар, мыкты балдар бар Кыргызстанда. Боло турган балдар, келечектери кең. Мен аларга каалоорум, самый бакыт алайлуу, өмүрлөрү узун болсун, келечектери кең болсун. Улуунун сөзүн урматта деген бар. Биз ушинтип сугарылган кишилербиз. Улуунун сөзүн көп угуш керек, көп сүйлөбөш керек жаш болгондон кийин. Наоборот, көп угуш керек. Саяпкер болом деген киши, мыкты саяпкер болом десең, көп ук, сөздү көп угуш керек аябай. Анан ар бир нерсе деталь болуп кетет, жанагынтип баккай, саккай, кулак, сулак, анан аны балдар көп байкабайт, эметпей эле анан келип жанагынтип эле негизи жалкоо киши жарыбайт да. Кыргызда макал бар да, жалкоо киши жарыбайт деп. Эмгекчил болуш керек. Тазалыкты сүйөт ат негизи. Ат деген тазалыкты, таза кармаш керек атты. Ошол жаш балдарга кааларым ушу жолдор ачык болсун, асманы ачык болсун, эл аман болсун, эл ичинде биз аман болойлу. Саяпкер балдарга могу быйылкы жылыбыз жакшы жылдын бири болду, жакшы ийгиликке жетишти. Байгебиз да жакшы болуп берди байгелер. Эми кийинки жылы да Кудай буйрса Кыргызстанда өзүбүздө көчмөндөр болуп атат. Ошо көчмөндөргө да балдар даярдансын, ийгиликке жетсин. Кыргызстаныбыз оңолсун. Кыргызстаныбыз оңолсо, эл оңолсо анан ат чабыш деген өнүгөт да. Кудай буйрса эмебиз ажообуз деле бирдемени деле алды кишилер деле ойлонуп атат го. Эми бул Кыргызстаныбыз эми жаман айтса тигине мындай деген болбойт эми. Кыргызстан негизи саска батып калган да. Аябай эле саска батып калган. Анан мынтип атпайбы, анан тигинтип атпайбы. Биз Кыргыздын шээрибиз жаман да. Негизи саска басып калды бул. Ошон үчүн ушуну чыгарып кетиш эки киши жакшы эле кылып атат. Жакшы эле кылып атат. Анын кылганы жок деп айтканга болбойт. Мен например көрүлүп жүрбөйм. Канча жердин бар, жолдордун баары асфальтталып атат, тияк баары оңолуп атат. Эми сразу эле Москва бир күндө курулуп кетти. Туура айтасыз. Болот эми Кудай буйрса. Үмүт деген адам баласы үмүт менен жашаган жакшы да, илгерки үмүт. Анан биз окшогон аксакалдар жаш балдарга көргөн билгендерин, илгерки үйрөнгөн ата бабаштан үйрөнгөн эмелерди айтып кетейин деген ой, максатым, тилегим. Жаш балдарга кааларым ушул. Асманыбыз ачык болсун, ден соолукта болсун, бала чакасы менен дегендей. Жаңы жакшы жылдардан болсун, келе жаткан жылы түшүмдүү жылдардан болсун. Ошол кааларым. Рахмат. Рахмат Кубатай аке, сизге да мындай барандуу маяк куруп бердиңиз, сырыңызды жашырган жоксуз. Баарын мүмкүн болушунча ачык айрым сөз болду, маектешибиз кызыктуу болду деп ойлойм. Урматтуу достор, ушу менен биздин сынчы менен сырдашуу берүүбүздүн алгачкы берүүсү соңуна чыкты. Ушу менен саламатта болуңуздар. Биздин бүгүнкү мейманыбыз белгилүү улакчы, белгилүү саяпкер, сынчы, атты бир карап тааныган көрүктүү Кубатай Экенбаев акебиздин үйүндө бүгүн чоң маяк кылдык. Жакшы туруңуздар.